WhatsApp номери аркылуу өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды калтырыңыздар. Ар бир суроо ээсине эфир аркылуу эфирден сырткары жооп бергенге аракет жасайбыз. Биз буга чейинки келип түшкөн суроолорго жооп берели. Турмуш курганыбызга 5 жыл болду. Балалуу болгон жокпуз. Жолдошум экөөбүз кеңешип бала багып алууну чечтик. Эмне документтер керек? Жооп берип коюңузчу. Бала багып алуу үчүн сиз демек бала табышыңыз керек. Ошол кайсыл баланы багып алууну чечтиңер же болбосо ошол балдар үйү дейбизби? Ошол кайсыл бала кайсыл жерде жайгашкан болсо, ошол жердеги сотко арыз берип, сот аркылуу мындай асырап алуу жолу менен баланы мындай асырап аласыз. Демек, багып аласыз. Сиз бунун үчүн ошол бала турган жердеги үй бүлө балдарды коргоо бөлүмү болот. Мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган, балдардын укугун коргоо боюнча. Бул орган сөзсүз түрдө сиз ошол баланы асырап алууда тоскоолдуктар жок экендиги боюнча сөзсүз түрдө текшерүү жүргүзүш керек. Ал текшерүүдө көптөгөн мындай талаптар коюлган. Ал талаптарды айта кете турган болсок, сиз соттолбогон болушуңуз керек. Ден соолугуңуз жакшы экендиги жөнүндө атайын медициналык тактама берилиш керек. Сиздин ал баланы багуу үчүн мындай туруктуу каражатыңыз болуш керек. Кыймылсыз мүлкүңүз, демек жашоого турак жайыңыз болуш керек. Ата энелик укуктардан мурда ажыратылбаган болушуңуз керек. Же болбосо буга чейин бала асырап алган болсоңор, ал асырап алуу жокко чыгарылбаган болуш керек. Деги эле мындай аракетке жөндөмдүү болушуңуз шарт. Мындай учурда сиз сотко арыз менен кайрыласыз. Сот сиздин арызыңызды 1 айлык мөөнөттө карап чыгат. Демек, бардык жактан жогоруда айтылган демек талаптарга жооп бере алсаңыз, ден соолугуңуз мыкты болсо, тапкан кирешеңиз бар боло турган болсо, сот 1 айдын ичинде териштирүү жүргүзүп, сиздин арызыңызды канааттандыруу жөнүндө же мындай канааттандыруудан баш тартышы мүмкүн. Эгерде канааттандыра турган болсо, ал мыйзамдык күчүнө киргенден кийин 3 күндүн ичинде демек жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмүнө барып катталат. Демек, ал ошол күндөн тартып сиздин балаңыз болуп саналат. Ал асырап алуунун сырдуулугу сакталат. Эгерде башка бирөөлөр ал баланы асырап алуу сырын ача турган болсо, ал жаранга карата мындай жоопкерчилик каралган. Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик кодекси 270-берене баланы асырап алуу жөнүндө арыздын мазмуну. Баланы асырап алуу жөнүндө арызды төмөнкүлөр көрсөтүлүүгө тийиш. Асырап алынуучулардын фамилиясы, ысымы, атасынын ысымы, жашаган жери. Асырап алынуучу баланын фамилиясы, ысымы, атасынын ысымы, жашаган жери. Асырап алынуучу баланын ата-энеси, бир туугандары жөнүндө маалыматтар. Баланы асырап алуу жөнүндө асырап алынуучулардын өтүнүчүн негиздөөчү жагдайлар жана бул жагдайларды ырастаган далилдер. Асырап алынуучу баланын фамилиясын, ысымын, атасынын ысымын, 1 жашка чейинки баланы асырап алууда анын туулган күнүн, асырап алынуучу баланын жашаган жерин өзгөртүү жөнүндө, баланын туулгандыгы жөнүндө актылык жазууга тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүүгө асырап алынуучулардын каалоосу болгондо, баланын туулгандыгы жөнүндө актылык жазууга асырап алынуучуларды ата-энеси катары жазуу жөнүндө өтүнүч.